сіздердің айтқан азыр жолаушыда болған сөзді егер жолаушы елді видеосъемка қылып болсындағы WhatsApp жөнөтөбүз. Жерлердегі атайын өкілдер бар, аймақ шаруа комиссары бар, ошо болсун ошоларга баарына айтабыз. Алардағы өзү жолу менен чыгып маалымат алып сөз кылабыз да. Ал жетеби деп. Анан эми 7-йыл чыгып атат арачылык мына атайын келишти чогулуп чыгып жерлерди чыгып атат деген ошонун баардыгын тартып туруп жөнөтөбүз. Eң турган сөз мына бизде дагы протоколдоштурат. Бул сөздөрдүн баардыгы айтылат, келген адамдардын баардыгы канчадан келгендиги, бул жака ошо сиздердин ошолордун арасынан билгениңиздерди айтылып биз дагы жол жака билдиребиз. Керек болгон сөз маселелердин баардыгын. Мен 45 жыл сахнада театр сүйлөп жүрүп, отуруп сүйлөдүм, ошо театр башынан сүйлөдүм да. Так, мындай. Бул келген ел келген жок. Биз элди келтирген жокпуз, биринчи маселе. Эгерде эртең биз элди келгиле деп кайрыла турган болсок, бул жерге бир 5 миң, 10 миң адам келет. Биз ошону кылбайлык, ошол кадамга барбайлык деп жөн эле мына активисттер, талапкерлер, штабта иштеп аткандар келип бир сүйлөшөлүк. Айтайлык. Бир акыркы үмүт, мына элди көтөрбөйлүк, тополоң болбосун. Кандай бул мыйзамсыз чечим болду. Бир эле Боршайком бир күндө 2 чечимди кантип чыгарды. Акыры келесоо эмеспиз го, биз баарыбыз көрүп турдук го. Ошол Шайлдабек ким эле фамилиясы? Шайлдабек. Ой, акыры Турсунбай Бакыруулу сенин арызыңды четке карктык деди го. Турсунбайдын өзүн айтты го. Эми барып соттон чечкен, биз өзүбүздүн ишибизди аткардык, маселе жок деп жапты го. Ушундай болду, же биз эле көрүп башка бийликтегилер көрбөй калдыбыз. Акыры силер жөн эле областын жетекчиси эмес, жөн адам катары ушуну көрдүңөр да ушунучу. Мына элдин жүрөгүнүн үчүн ыйлап атат. Качан адилеттүүлүк болот? Ошол эле Боршайком кечинде башка чечим чыгарып атат. Чечим чыгарардын астында 1 саат танап салып жоголуп кетип атат. Муну карап коелук деп ошондон атыр безилип атат. Жок, бир жака кетет да, анан келип туруп партияны каттабайбыз деген чечим чыгарып атат. Сот адилеттүүлүгүн эч ким ишенбейт. Эч ким ишенбейт. Аны бардыгыбыз билебиз. Эч качан Кыргызстанда соттон адилеттүүлүк таппайсың. Азыр силер бизди сот адилеттүү болот, ошол чечет деп атасыңар. Мисалы үчүн мен ишенбейм. Эч ким. Мурдагы президент Атамбаев айтты го, соттор бүт коррумпированный болуп кеткенден мен билбей жүрүпмүн деди. Мен Атамбаевди 6 жыл сындап, мынау туура эмес, президент эмес десем, мени кубалап, тепкилеп, телевидениеге эфирге чыгарбай, залдарды бербей жүргөндөр кече жолукканда айтты, мен жок дегенде, Рахман сен туура айткан экенсиң, мынау туура эмес президент экен деп кечирим сурап койбойсуңар дедим. Мен 6 жыл азабын көрдүм го, ошонун туура эмес экендигин айтып. Эми силер камап коюп, дагы эле кайра мага ачылып атасыңар. Мынау эл биз токтоткондогу эл. Мен үчүн токтоттум, жана мэрдин немесине киргенде да айттым, айланайм. Мынау элдин жаш балдардын немеси кайнап турат. Аларды башкаруу кыйын. Талпа болуп кетип, эртең мушташып кетип, бир бала болбосун, келбегиле деп суранып, мына WhatsApp'тан группаларга эч ким келбегиле деп безилип атабыз. Кандай түшүнбөйсүңөр? Эгер мондой болуп кете бере турган болсо, адилеттик таппаса, элди кийин башкарган эртең биз жооп бербейбиз го. Колубуздан келгенин кылып атабыз. Келбегиле, айланайын, отургула. Бул акыры элди баса берсең, жарылып кетет да. Белоруссиядагы элди көрүп атат элдерчи. Биздегиге караганда 10 эсе жакшы жашайт ошол жерде жашоо турмуш. Бирок ошого нааразы болуп чыгып атышат. Анан биз эмне кылсын? Эгерде бийликтин бутагы эл десеңер, эл өзүнүн үнүн айтайын деп шайлоого келсе, ошол элди чыгарып таштабасыңар. Анда бул кандай бийликтин бутагы болот? Шайлоого катышпай калган, ыйлап аткан миллион мигрант безилдеп күндү ата-энелери чалып атат, бүтүн Кыргызстанды өткөзүп коелу деп. Миллион мигранттын укугу бузулуп атканын да шайлоонун өкүлү сиз билесиздер, туурабы? Конституция боюнча президент ар бир шайлоочунун кай жерде жүрсө шайлоого катышууга шарт түзүп бериш керек. Бүгүн 28 миң адамга шарт түздүңөр. 1 миллион адам укуга ажырап отурат.
Алар бешаралар келе албай үйүнө звонить этип атасын апасын барып шайлап койгула сатып алгыла деп безилип атат. Акыры мына соцсеттеги кайрылууларды карасаң жүрөгүң чыдап угуп тура албайсың. Ыйлап кайрылып атат. Анан ошого түртүп атпайсыңар бүт ошо бошойгон биригип алып. Жок жерде болуп Турсунбайдын укугун коргопсуңар бир адамды. Миллион адамдын укугу кайда барат онда? Аны көрө миллион адамдын укугун коргоп бир Турсунбай болуп туруп мыйзамсыз немес аткарбайга саткарбай ичпеле болбойт го. Билбейм, азыр бирдеме болсо бизде коллегиальный чечим жооп бере турган адам жок да. Бардыгы да коллегиальный чечим. Ким жооп берет билбейсиң. Парламент мамлекет коллегиальный чечим. Парламенттин депутаты кабыл алган чечимине жооп бербейт. Билбейм кайер келип калат. Муну элдин жөн эле бир учкуну эртеге мундой болуп турган болсо билбейм болот эртеге. Эртеге муну башкарууга ойлойт, айтып коеюн. Силер жөн эле мындай ойнобогула бул элдин ою менен. Азыр айылдарда биз барсак, эч ким агитация кылбай эле бүтүн Кыргызстан шайлайбыз деп жүрөт. Акча берсе бере берсин, канча акча берсе алабыз, бүтүндү шайлайбыз деп жүрөт. Öyle mizan bozuldu, kalıtasınlar bunu arabandan tövbe oyundan geçe. 2000 adam da gelip durup Form 2'den tolkurup çıtıp koydum yerine. O şunu size karasınlar bolu. Eğer de bardık partiyaga bir de memle kılavuz desene. Lüboy ayılga varıp durup pasportu kim çoğul tutat desen, ana rece çoğul tutat değil. Lüboy ayılga varıp durup akşam kim bir otat desen, o Turduvay bir otat değil. İzleyişin gereği yok. Eğer sizler adalet birlik bulursa şunu karmak Президент айтканы мен аткарбайды. Акча бергенде дагы койгондо дагы соттойбуз деп. Акыры айыл өкмөт өзү кайрылып атат. Бизге 500 000 акча берип атат. Ошону алайлы дагы 300 доош берип коелук деп. Көрдүңүздөрбү? Сатуучу дагы, сатып алуучу дагы турат го. Кимисин камап атабыз. Мунда адилетсиздиктин аркасынан чогулуп атат мына. Бул жүрөктүн тейдириги бул. Коркутуп, камаймын деп бир бала кыла албайт. Эч ким адам коркпойт азыр. Atam деп автоматтап келип койсоң да коркпой келет азыр. Эгер эртеге мына чечим ушундой боюнча кала турган болсо, мунун аркасы жакшы болбойт. Анын үстүнө бүтүн Кыргызстан багы эки шайлоодо тебелеп ыргытырса да унчукпай кала турган бүтүн Кыргызстан эмес. Бүгүн бүтүн Кыргызстан немен бирге келаткан кандай деген саясий лидерлер, аркаларында эмне деген адамдар турат. Мадымаров экен болуп, мыйзамды сыйлайм мен ичиме ичинде дебей калам деп. Андай Мадымаров эмес. Бұл атайлап жасалып атат, билбейм. Или президентке бір жамандық кылган бирөө кылып атат, буну үчүн. Ба медвежусулук деп коет го, жакшылар жаман. Ушуну атайлап жасап атат. Эл көтөрүлсүн дагы бир бала кылсын деп кылып атат. Билбейм кандай ич керек. Так что мына шуну эгерде бир жеткизип, бул туура эмес экен, мына оңдойлук. Эми өкмөттүн өкүлчүлөр болгондон силер айтышыңар керек да. Эми баарыбыз чогул баягы Азыр кеттик десек, машинама отуруп бүтпөй сүрүп келет ичке. Анан эмне болот анан кийин? Биз ошондой болбосун. Анан көрө мыйзамдуу эле катышып койгула, эл өзү таңдасын деп атабыз. Мыйзамдуу жол менен укукту талап кылсак, ага баштырбайт.